Пандемияны жана анын кесепеттерин жоюунун алкагында эл аралык финансылык институттардын жалпы 773,1 миллион доллар өлчөмүндөгү каражаттарын тартуу боюнча иштер жүрүүдө. Алардын ичинен 597,4 миллион доллар жеңилдетилген кредит, гранттар 175,7 миллион долларды түзөт. Бүгүнкү күндө 773,1 миллион доллардын ичинен республикага 333,4 миллион доллар суммадагы финансылык каражат келип түштү. Калган 439,7 миллион доллардын келип түшүүсү күтүлүүдө. Бул пайыздык катышта алганда 43% жана 57%ды түзөт. Алынган 333,4 миллион доллардын 203,1 миллион доллары пайдаланылды. 130,3 миллион доллар өлчөмүндөгү каражат сарптала элек. Эскертүү: келип түшүп, бирок пайдаланыла элек 103,3 миллион доллар өлчөмүндөгү калдык каражат Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын борбордук казына эсебинде сакталууда. Финансылык жардамды эл аралык финансылык институттар көрсөттү. Аталган финансылык каражаттар коронавирустук инфекциянын кесепеттерин жоюуга, пенсия менен калктын аз камсыз болгон катмарына жөлөк пулдарды төлөөгө, муктаждарды азык-түлүк менен камсыздоого, ишкерлерге жеңилдетилген кредит берүү, ошондой эле дарыгерлерге, мугалимдерге жана бюджет чөйрөсүндө иштеген башка кызматкерлерге эмгек акы төлөөгө байланышкан иш-чараларды каржылоого жумшалды.